Assalamu алейкум жакшылар, жакшы адамдар. Бүгүн биз сиздер менен абдан бир маанилүү, орчундуу темада сүйлөшөлү деп турабыз. Бул үй бүлөлүк көйгөйдү кантип, кандайча чечүү керектиги тууралуу биз сүйлөшөлү деп атабыз. Албетте, үй бүлө болгондон кийин уруш талаш, пикир келишпестик деген, конфликт деген нерселер сөзсүз болот. Балдар менен ата энеси, жубайлардын ортосундагы бир мамиледе кандай бир чыр, кандай бир түшүнбөстүктөр дайым болуп келген жана боло берет. Муну ачык айтыш керек. Эң эле кызыгы, кээде бул көйгөйлөр кимдир бирөөнүн мындай бир жаман экенинен, жаман адам экенинен улам эмес, жөн гана үй бүлөдө күйөөсү, аялы эки башка чөйрөдө өскөндүктөн болушу дагы мүмкүн да. Күйөөсү, аялы экөө мындай эки башка дүйнө болушу мүмкүн. Тарбияда, мисалы үчүн, мындай тарбиясы башка болушу мүмкүн да. Же экөөнүн каржылык акыбалы дагы ар кыл болушу мүмкүн. Мисалы, аял бул байдын кызы, бардардын кызы, күйөөсү бул кембагал чөйрөдөн болуп калышы да мүмкүн. Же болбосо үй бүлөдөгү келишпестик турмуштун ар кандай сыноолорунан улам, же болбосо оор сыркоо деген ушундай кыйынчылыктар, сыноолор келгенде баягындай ыркырашмайлар башталышы мүмкүн. Эгерде башыбызга жогоруда аталып өткөндөй үй бүлөлүк сыноолор келген болсо, биз анда эмне кылышыбыз керек? Албетте, ар бир үй бүлө өзүнчө бир аалам, өзүнчө бир сырлары бар, өзүнчө жагдайлары бар. Бул эми талашсыз. Бирок мындай бир жалпы бир угуп кое турган, тыңдап кое турган маселелер бар. Канткенде бактылуу үй бүлө кура алабыз? Деги эле бактылуу үй бүлө дегендин так бир аныктамасы барбы өзү деген суроо болчу болсо, албетте бар. Келгиле, адегенде мындай жакшы өңүттөн, жакшы жагынан баштайлы. Үй бүлөлүк бактылуулук деген өзү эмне? Негизи мунун эки мааниси болот экен да. Биринчиси мына ушул дүйнөдөгү бактылуулук, а экинчиси акыреттеги Аллахтын астына баргандагы бактылуулук. Акыреттеги бакыт деген түшүнүк бар экен. Чыныгы бактылуу үй бүлө деген анда кандай болот? Даана бактылуу үй бүлө деген туугандар, бул дүйнөдөгү, ушул биз жашап жаткан дүйнөдөгү жана акыреттеги бактылуулукка умтулган үй бүлөнү бактылуу үй бүлө деп айтсак болот экен. Башкача айтканда, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы түгөйүң, аялың, күйөөң, бала чакаң, бир жакындарың менен бирге бактылуу болуу. Бул дүйнөдө, акыретте дагы. Эми биз бул дүйнөдөгүсүн айталы, бул дүйнөдө кандайча бактылуу болобуз? Кандай үй бүлө бактылуу үй бүлө деп аталат? Куран жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен жашоо. Бул адилеттүү болуу. Ошонун маңызын бир түшүнсөк, ошондо бактылуулук, үй бүлөдөгү бактылуулук жана инсан катары бактылуулук эмне экендигин биз түшүнгөн болот экенбиз. Ал эми акырет дүйнөдөгү бактылуулук болсо, бул дүйнөдө бири-бирибиздин акыбызды жебей, бири-бирибизге ошол Куранда, сүннөттө айтылгандай мамиле жасап, анан кийин Кудайдын астында жүзүбүз жарык болуп, нур болуп, бейиште түбөлүк бактылуу бирге өмүр сүрүү. Чыныгы ийгилик, чыныгы бактылуулук өзү ойлонуп көрсөк ушунда экен, туугандар. Ошентип, деги эле мындай үй бүлө деп атабыз. Үй бүлөдө көйгөй, проблема жаралганда аны кантип чечебиз? Негизи үй бүлөдө көбүнчө маселе өз ара адилетсиз
алакалар, адилетсиз бир жагдайлар болгондо келип чыгат экен да. Адилеттүүлүк жоголгондо. Те байыркы дагы, азыркы дагы ислам алымдары айтышат. Айткандарын бир саресеп салып карап көрө турган болсок, айткандары мындай: бирдей. Үй бүлөлүк маселени чечүүнүн эң биринчи жолу бул Куран менен сүннөткө кайтуу. Анткени Аллах субханаху ва тааля Куранда эгерде дейт бир нерсени талашып кала турган болсоңор дейт, аны Аллага жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып, ошол өңүттө эмнелер туура, эмне туура эмес айтылган, ошого карап чечкиле деген маани айтылган. Демек, туугандар, ыймандуу, момун мусулман адам үчүн жөнөкөй эле бир гражданин же бир жөн эле мен инсанмын, мен жөн эле бир ушу кишимин деген эмес. Мен мусулманмын, мен момунмун, мен ушул исламга ык койгон, ислам жолу менен жашаган мусулманмын деген адам үчүн бул Куран менен сүннөттө кармана турган болсо, бул дүйнөдө мындай чечилбей турган нерсе жок экен. Эгер көйгөйдү, проблеманы чечүүнү кааласак, исламдын эрежелерине, исламдын жол картасына карашыбыз керек экен. Биз Куран менен сүннөттү карап, ошол эле пайгамбарларды карай турган болсок, Муса алейхиссалам пайгамбар, Ибрахим алейхиссалам пайгамбар, Исмаил алейхиссалам пайгамбар, Юсуф пайгамбар алейхиссалам сыяктуу пайгамбарлардын жашоосунда эмнелер болгон, кандай өйдө ылдыйлар, оош кыйыштар болгон, ошолорду бир карап туруп ошондон үлгү алышыбыз керек экен. Ошондой эле албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече некедеги жубайлары болгон. Ошол Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнө, жашоосуна дагы бир назар салып коюшубуз керек экен. Маселен, анын саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары эми пенде болгон. Алар кадимкидей кызганган. Ошол кызганганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Жубайлары кадимкидей эле ачууланган, эмоция калтырган, ар кандай пендечилик кылышкан. Мына ошол жубайлары чектен чыгып кеткенде канткен? Ал эми сахабалар аялдарына адилетсиздик кылып, кээде туура эмес мамилелерди кылганда, ороңдоп койгондо, корсулдап койгондо, кыскасы мындай калыссыздык кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай жолду көрсөткөн, кандай насааттарды айткан. Мына ошолордун бардыгы биз үчүн даяр чечим, даяр шпаргалка. Ошондуктан биз ар кандай маселенин түпкү тамырын динибизден, исламдан издешибиз шарт. Кандай гана уруш болбосун, чыр болбосун, аны эң оболу Куран жана сүннөт алкагында чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде маселени ушул жол менен чечсек, ушул өңүттө, ушул мунарада карай турган болсок, Кудайга шүгүр, жаратканга шүгүр, альхамдулиллах, маселе ошону менен тып-тып жабылат. Түшүнгөн болсок. Анан бери ушундай бир суроо бар. Үйдө эркек башчы болуш керекпи, же аял башчы болуш керекпи деген ушундай бир эрегиштирген суроо бар. Жөнөкөй эле түшүнүп койчу, жөнөкөй эле бул суроону жөнөкөй бир алкакта караштын ордуна ушундай чабыштырган, эрегиштирген бир суроо бар. Аял башчыбы же эркек башчыбы деген. Үйдө ким башчы болуш керек деген. Бул өңүттөн айта турган болсок, үйдө ток өтөр жери, маселенин нокоту үйдө кечиресиздер, эркек дагы, аял дагы эмес, түшүнгөн адамга Куран менен сүннөт башчы болушу керек жашоодо, тиричиликте. Эгер Аллахтын китеби Куран, жараткандын китеби Курани Карим үй бүлөдөгү
күйөөсү аялы үчүн эң башкы орунда турган болсо, анда эркек же аял үйдө эй, сеники туура эмес. Жок, сеники туура эмес. Жап оозуңду, өзүң жап деп талашып тартышпайт, жулмалашпайт, чачынан жулуп, бетинен жулушпайт, бирдемелерди алып туруп атып ийбейт. Эгер Куран менен сүннөттү биринчи орунга койгон болсо экөө тең. Дин боюнча, исламдын эрежеси боюнча, исламдын багыты боюнча кимдики туура болсо, аял менен эркектин, ошол чечим кабыл алынышы керек негизи. Күйөөсү менен аялынын напсиси эмес, күйөөсү менен аялынын каалоосу эмес, диндин өкүмү, диндин эрежеси үстөмдүк кылыш керек. Бул нерсе үй бүлөлүк көйгөйдү чечүүнүн бирден бир жолу жана биринчи жолу. Экинчи жолу? Экинчи жолу бул чын жүрөктөн отуруп эле, дулдуңдашпай эле, тултуңдашпай эле, кыр көрсөтпөй эле, сен баландайсың, а мен түкүндөймүн дебестен эле мындай жай олтуруп ачык сүйлөшүү керек экен. Тилекке каршы азыркы адамдар күйөөсү менен аялы гана эмес, деги эле адамдар бири-бирин мындай тынч олтуруп, бул эмне деп атат өзү деп мындай угуу деген нерсени унутуп калышты да. Уга билүү деген нерсени. Ачык сүйлөшүү, мүмкүн болушунча эки тарап тең мындай жумшак, майын болуу деген нерсени соңку учурларда коомдо бул унутулуп бараткан нерсе болуп жатат, тилекке каршы. Азирети Айша энебиз айткан бир хадис бар. Анын мааниси мындай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан жумшактык кайсы бир нерседе эгер болсо, аны сөзсүз кемелине, чырайына чыгарат. Ал эми оройлук, катуулук, корустук болгон жер бардыгын бузат деген. Быт-жытын чыгарат деген, катуулук. Эгерде адам чындап эле үй бүлөсүн сактап калгысы келсе, үй бүлөм бактылуу болсун десе, ошондой ниети болсо, ал жумшак болуп колдон келсе, майын болуп, жанагындай чырдашып кеткен учурда, күйөөсү менен аялы ыркырашып кеткен учурларда жумшак болуп, майын болуп сүйлөшүүгө даяр болушу керек. Ал эми эмоциясын башкара албаган, өзүн кармай албаган, маселени бир олуттуу отуруп чечүүдөн качкан, дээринде эле ушул ажырашып кетсем дегенди каалап турган адамга эч кандай бир насаат пайда бербейт. Муфтий келсе дагы, кайсы бир шейх келсе дагы, Максат ажы келсе дагы, Абшүкүр ажы келсе дагы, Калыс устаз келсе дагы, Сайытбак Астамбұла келсе дагы, мындай болгула деп жакшы бир хадистерден, баяндардан, икаялардан айткан болсо, дээринде бир ажырашууну каалап турган кишиге эч бир лекция, эч бир шейхтин баяны пайда бербейт. Негизи. Андай адамга баары бир, ал баарын өзүнүн логикасыз, бир күрөккө токтобогон бир дөпөрөстүгү менен бүт баарын кыйратып кете берет. Анан менин ушул айрыкча үй бүлө темасындагы, үй бүлө жөнүндөгү подкасттарымды көргөн кээ бир көрүүчүлөр менин WhatsApp'ыма жазып калышат. Мындай адамча кеңеш сурап жазып калышат. Алар ичиндеги сырын төкпөй чачпай, баарын кантип урушканын, кандай сөздөр болгонун, күйөөсү такай эмне деп айта бергенин, же болбосо аялы эмне деп кечке эле мени жей бергенин кадимкидей сырларын төгүп кээде кеңеш сурашат. Анан эмне дешет? Мааниси ушундай, биз урушуп кеттик, биз ажырашкан атабыз дешет да. Мен мындай бир окуурун окуп алып туруп анан унчукпай кое албайт экенсиң. Ооба, мен мындай дин илимим жок.
Бирок менден тек гана ушул жашоодо кайсыдыр бир тажрыйба, жашоо тажрыйбасы бар бир улуу адам катары ошол YouTube'да анча мынча бир тажрыйбаларды кайтып жүргөн адам катары, журналисттик тажрыйбасы бар адамдар менен мамилелешкен, адамдар менен суроо жооп кылып бир маектешкен адам катары үмүт этип сурап калышат да, анан мен унчукпай кое албайм. Анан мен сурайм да аларданчы. Эми силер жок дегенде бир бир тынымга болсо да, бир жолу болсо дагы мындай кыйкырышпай, бакырышпай, эмоция калтырбай, чын ыкластан, чын жүрөктөн олтуруп сүйлөшүп көрдүңөрбү деп сурайм. Ишенесиңерби? Канча жылдап бирге жашашат, бирок бири менен бир мындай жай олтуруп, бир жолу болсо дагы ачык айкын, жайбаракат сүйлөшпөгөндөр болот экен да. Биз эмнеге урушуп атабыз? Талашканыбыз эмне? Сен эмнени каалайсың, мен эмнени каалап атам? Биз кайсы жерден мындай чарт-чурт этип кетип атабыз? Кел ошону чечишели деп мындай жайбаракат бир жолу олтуруп мындай сүйлөшүп көрбөгөндөр бар экен да. Достор, жакшы адамдар, үй бүлө темасына келсек, үй бүлө маселесинде бири-бирибиз менен ачык айкын жарылып сүйлөшө албаганыбыз бул чындыгында маани бербегенибиз менен өтө чоң көйгөй, чоң проблема. Көйгөйдүн көйгөйү ушунда турат да. Элементардуу нерсе. Жай олтуруп сүйлөшпөйлүбү деген маселенин жоктугу. Сүйлөшүүдө эки тарап тең мен айтып алайын, жо мени ук, жо сен оозуңду жаап тур дебестен, эки тарап тең бири-бирине кезек берип, өзүнүн ичинде топтолуп калган нерсени кенен, жумшак айтып, анан кечке эле өзүмүкү туура, мени түшүнбөй атат, мени укпайт дей бербестен, ошол каршы тарапты, күйөөңдү же аялыңды уга билиш керек. Бүт баарын толук уга билиш керек. Сөзүн кеспей, эми айтып бүтөйүн десе, же болбосо сөзүнүн ортосуна келсе, же сөзүнүн жарымынан бир өтүп, аягына чейин айтпай келатканда эле ортосун жыра тартпастан толук уга билиши керек. Күйөөңдү болобу, аялыңды болобу. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн эмне керек? Деген жөнөкөй суроо пайда болот. Түшүндүк, Эрнест мырза. Ошондой кылыш үчүн эмне кылыш керек? Биз ошондой кыла албай атабыз. Анын жообу дагы жөнөкөй эле экен. Мен акылды сунган жокмун. Бул баарыбыз эле билип жүргөн эле нерселер. Мунун мен эле билип, башкалары билбей калып аткан жери жок. Бул нерсени силер дагы билесиңер. Тынч жай олтуруп, эмоция калтырбай сүйлөшүү үчүн эң ириде сабырдуулук керек. Сабырдуу болуу керек. Болгону ошол. Түгүл мейли ошол күйөөңүздү, мейли ошол аялыңызды мындай сиздики туура болуп аткан чакта дагы ошол өмүрлүк шеригиңиздин, жолдошуңуздун сөзүн аягына чейин уга билиңиз. Ошондо мындай толук картина, өзүңүздүн плюс минусуңуз, түгөйүңүздүн плюс минусу ошондо толук көрүнөт. Толук угуш керек. Аягына чейин шашпай, муштап ийбей, чап ийбей, энеңди атаңды деп ийбей, тынч олтуруп угуш керек. Анан жана сөздүн башында айтылгандай, ошол экөөңүздөр тең өзүңүздөрдүн ичиңиздерде топтолуп калган арманды, букту, кекти, ызаны айтып болгондон кийин 100% эмнеге караш керек? Баягы Куран, сүннөт. Куранда эмне дейт? Куранда мындай дейт. Сүннөттө мынтип айтылган экен. Урматтуу менин аялым, кадырлуу менин күйөөм, Куранда мынтип атат, сүннөттө мынтип атат. Муну мен айткан жокмун. Эми биздин маселебизди кантип чечебиз?
балким сендеги көйгөй таптакыр башка жагдайда болуп жүрбөсүн. Сенин көйгөйүң балким ден соолугуңдадыр. Сен балким ооруп аткандырсың. Ошол оорубай ошол нерсени ошол ооруп аткан нерсеңдеги кайсы бир мандемдерди мага айткандан тартынып жүрүп ичиңде бук толуп калгандыр. Ден соолуктадыр балким маселе. Деп же болбосо бир акча маселесиндедир. Акча болсо, финансыда болсо, үй бүлөлүк бюджетте болсо, кайсы жеринен биз ашепке кетип атабыз? Кел ачык сүйлөшөлү деп ушундай кеңешүү керек, ачык айтуу керек. Ошондой эле эгер үй бүлөдө ар ким өзүнүн милдетин, өзүнүн укугун билсе, деги эле бир көйгөй деген нерсе такыр жаралбайт. Күйөөсүнүн, аялынын укуктары, милдеттери болот да. Ал милдеттери экөө тең билеби? Эркектин милдети кандай, аялдын милдети кандай болот, билеби? Эң обалы ошону биз мындай түшүнүп алалычы. Кудай Таала, Аллах Субханаху ва Таала Куранда эркек менен аялдын табияты эки башка деп айткан. Муну бир эксперт, бир хадис эмес, муну жараткан өзү айтып атат. Мен эркекти башкача табиятта, аялды башкача табиятта жараттым деп. Алар бирдей эмес экен, көрсөчү. Эгер биз аялга эркекке кылгандай мамиле кылчу болсок, анда эмне болот? Аялдын укугун бузуп койгон болобуз. Ал эми эркекке аялга кылганда мамиле кылсак, анда эркектин укугу бузулат, туугандар. Ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Мына ошондо гана үй бүлөдө тынчтык болот. Кийинки дагы бир маанилүү маселе, маанилүү нерсе бул жана айтып кеттим, мындай. Тилди тишке каткан, тилим бар деп эле сүйлөй бербеген бир чыдамкайлык, сабырдуулук. Дин аалымдары муну ошол көйгөйдү, проблеманы чечүүнүн негизги түркүктөрүнүн бири катары эсептешет экен. Сабырдуулукту. Эгерде үй бүлөдө кандайдыр бир чыр, кандайдыр бир маселе жаралса, сабырдуулук көрсөтүү керек. Башка ылажысы жок, башка аргасы жок. Сабырдуу болуш керек. Дароо эле ушул урушуп, талашып, ызылдап кетүү, сөгүнүү, энесинин атасын койбостон, орусча, кыргызча аралаштырып, же кыйкыруу, бетинен заар чыгып, эмоциясын тим эле жебейчүдөй болуп, бирөө бирөөсүн сен анакондадай болгон, сен күрөздөй болгон доңуз деп ар кандай жаман сөздөрдүн түр-түрүн айтып кыйкыруу, же болбосо менин күчүм бар деп, менин булчуңум бар деп жалпайта чабуу, көгөртө уруу, көзүн уруу, тишин сындырып коюу, бул маселени чечкендик эмес. Чечилбейт анда маселе. Огош бетер курчуйт. Ыза, кек калат. Аллах Таала, Аллах Субханаху ва Таала Куранда айтат. Мааниси мындай. Чындыгында дейт, Аллах, жараткан Аллах, ошол чыдамкайлар, сабырдуулар менен бирге деп айткан. Көп уккансыздар муну. Эгер сиз ошондой өтө бир өзүңдү карман албай турган ошол учурларда сиз өтө сабыр кылган болсоңуз, Кудай ишиңизди жеңилдетип, сизге туура жолду өзү эле көрсөтүп коет. Кантип туура жолго салынганыңызды өзүңүз да байкабай каласыз. Сабырдуулук качан керек? Кайсы убакта керек? Ачууңуз эми кызып тим эле от алып баштаганда, ошонун алгачкы бир этаптарында, алгачкы бир ирмемдеринде керек сабырдуулук. Ал эми баарын кыйратып, баарын бүлүнтүп, урчуну уруп, сокчуну согуп, сөгүнгөнүңүз сөгүнүп алып туруп, анан кийин поезд кеткенден кийин, чыр болуп өткөндөн кийин анан сабыр кылайын дештин мындай мааниси деле жок болуп калат да. Мааниси жок болуп калат.
Сабырдуулук бир эле тарапка эмес, сабырдуулук бул эркекке дагы, аялга дагы керек. Сен эркексиң го. Эркек болуп туруп, үнүңдү басып калбайсыңбы деп эркекке гана таандык маселе бул дебестен, бул маселе, сабырдуулук маселеси аял эркекке бирдей керек экен. Эркек айрыкча ачуусу келгенде эми аракет кылыш керек. Оозунан бир богоз сөздөрдү, уят сөздөрдү чыгарбаганга аракет кылыш керек. Же болбосо мен эркекмин деп эле ажылдатып отурбай бет талаштырып бир коеюнчу, бир бастырайынчы деп андай урганды да коюш керек. Ажылдап кыйкыруу, сөгүнүү бул нерселер дагы кайталайын туура эмес, жана бул динде дагы, ислам динибизде дагы буга тыюу салынат, бул катуу айыпталат бул нерселер. Ачууңуз тим эле казандагы баягы суудай боркулдап кайнап чыкса, эмне кылыш керек? Биздин устаздар, алымдар айтат го, ачууң аябай кайнап чыкса, сабыр кылыңыз дагы, отура калыңыз. Эгерде туруп турган болсоңуз. Ачууңуз дагы деле буркандап кайнай берсе, жата калыңыз. Ал дагы жардам бербесе, натыйжа болбосо, барыңыз дагы дарат алыңыз, 2 рекет намаз окуңуз, анан өзүңүздү тынчтандырыңыз. Эй баланча гүл деп тынчтандырыңыз. Балким ичиңизден 100гө чейин санайын, ошондо жаман уят сөздөр оозуман чыкпасын, мен ичимен ошо 100гө чейин санайын деп балким жөнөкөй ушундай ыкманы колдонот турсуз. Же болбосо ушул Курандан билген аяттарыңызды ичиңизден канча жолу болсо дагы бир чекти коюп алып туруп кайталай бериңиз. Ачууңуз келген учурда. Аялдарга, айымдарга келсек, аларга да айтып коючу бир маселе мындай: күйөөсүнүн кыжырына тие турган, бир безине тие турган, тырмалап жей турган, ага жакпай турган сөздөрдү айтып, жакпай турган бир мисалдарды айтып, козутуп угуп өтпөр. Эми басылайын дегенде дагы бир намысына тийип, ошондой бир чектен чыккан нерселерге барбашы керек айымдар. Бул ошентип улана бере турган болсо, бул баягы алуулуп аткан отко мындай май чачкан менен эле барабар болуп калат да. Өрттү, отту өчүрүш үчүн май эмес, эми суу куюш керек да, муп-муздак. Андыктан канчалык кыйын болуп атса дагы, оор болуп атса дагы мындай сабыр кылып, ачууңуз, эмоцияңыз, жанагы кайнап турган акыбалыңыз басылгандан кийин, бир аз жайына түшкөндөн кийин гана баягы ачык олтуруп сүйлөшкөнгө кайтыш керек. Колдон келсе ушинтиш керек. Үй бүлөлөрдүн ырбап кетишинин дагы бир себеби ошол үй бүлөлүк маселелердин, жанагы чырлардын, конфликттердин оталып кетишинин дагы бир негизги себеби бул үйдөгү баягы купуялуулукту, үйдөгү сырды көчөгө ташуу, сыртка чыгаруу экен да, туугандар. Негизи үй бүлөлүк сырларды сыртка чыгаруу, сыртка айта берүү бул эркекке дагы, аялга дагы болбойт, мынтпеш керек деп биздин алымдарыбыз, башка ошол ар кайсы мазхабтагы дин алымдары айтып эле жүрүшөт. Болбойт мындай деп. Үй бүлөлүк купуялуулук, үй бүлөлүк сыр бул ичте калыш керек деп. Эркек мисалы үчүн өзүнүн аялынын кемчиликтерин туугандарына же бир шарактап жүргөн досторуна айтышы, айтып алып ошого коштон болуп, кемсинтип, менин аялым ушундай деди деп тигилер менен кошо күлүшү, келекелеши туура эмес. Ошол эле учурда тескерисинче аялы күйөөсүн, бул өзү мындай, бул өзү тигиндей, баягы күнү мындай жөн турсам өзү мындай дейт, анан кийин мындай деди, анан кийин моундай айыптары бар.
өзү тим эле мынтип элдин көзүнчө мынтип болуп жүрөт. Моундайларды кылган деп эч ким биле элек сырларын баягы мамилеси жакшы кезде мындай жайында калсын, үйдө эле калсын деп жакшынакай эле бир катып жүргөн сырларын өтө бир кээде катуу бир урушуп кеткенде башка бирөөлөргө жайып коюшу туура эмес. Эркекке дагы, аялга дагы. Анткени Аллах субханаху ва тааля аял менен эркекти бири-бирине моундай кийим катары сыпаттап атат. Эркектин кийими аял, аялдын кийими эркек дегендей кылып салыштырып атат. Экөөнү бир бүтүн кылып жараткан Аллах субханаху ва тааля аялды дагы, эркекти дагы. Үй бүлөдө эч кимге айтылбай турган айтылгыс сырды элге жайып, кийин ошол өмүрлүк шериги, өмүрлүк түгөйү аны угуп калчу болсо, бул чоң чыккынчылык да, саткынчылык да бул. Жакшынакай эле мамилелешип жүрүп, бир төшөктө жатып, бир дасторкондон чай ичип, баягы бир чатырда, бир үйдө жашап атып эле анан сырларды айтып коюу бул эми даана саткынчылык да, чыккынчылык да бул. Анткени үй, куттуу үй бул эркек үчүн дагы, аял үчүн дагы эң коопсуз бир очок болушу керек. Бул коопсуз очок эгер бузула турган болсо, талкалана турган болсо, анда эмне болот? Анда үй бүлө кыйрайт, урайт. Эгерде маселе өтө бир созулуп, такыр эле ушу ар кайсы варианттарды жасап көрүп, такыр эле маселе чечилбей аткан болсо, эмне кылыш керек? Такыр эле айла кетип атса. Анда дейт, ушул динде да бар, бир калыс кишини эркек менен аялы мындай өздөрүнчө мындай бир белгилеп, шайлап коюш керек. Ушул калыс киши деп. Ошол калыс кишини таап, маселени тынч жол менен чечкенге, аралаштырганга ошо үй бүлө маселесинде шарият дагы уруксаат берет экен. Үй бүлөнү мындай тынчтыкка, бейпилдикке, ынтымакка чакырууну аткара турган, ушул ишти жасай турган 3 топтогу адамдар бар экен. 3 даражада. Биринчиси бул бейтарап тарапты, калыстыкты, объективдүүлүктү кармана алган бир адилеттүү бир тууган. Ошондой тууган болсо, эки тарап тең, аялы, күйөөсү, тиги тууганыбыз өтө калыс, өтө объективдүү. Ким экенине карабай калыс айтып жүргөн киши деп белгилеш керек. Албетте муну өз ара кеңешиш керек. Кеңешип жасаш керек. Күйөөсүнөн же аялынан жашыруун бирөөнү ээрчитип келип, анан ошол кишини кана биздин маселебизге мындай бир ортомчу болчу деп анан ошол бир бетке ошол кишиге айттыра баштоо бул туура эмес. Аялы дагы, эркек дагы мындай калыс тандаганда чогуу катышыш керек, чогуу макул болуш керек. Бирге олтуруп, калысты таап туруп, ушуну биз тандадык деп сүйлөшүш керек. Бирок бул баягы эң акыркы айла кеткендеги, тигини дагы, муну дагы кылып көрүп, ал нерсе дагы пайда бербей калгандан кийинки эң акыркы бир вариант, акыркы арга да. Эгер андай калыс тууган жок болуп калышы мүмкүн. Андай тууган жок болуп калса, анда экинчи топтогу жанагы маселе бул мечит бар го. Ар бирибиз жашаган жерде бир мечит бар. Ошол мечиттин имамы же бир диний бир даватчы адилеттүүлүгү менен ошол коомго, чөйрөгө таанылган бир инсанга кайрылса болот. Үчүнчү топтогуну айта турган болсок, бул ислам аалымдары же илими барлар. Бардыгы моюндап, ушул аалым, ушул устаз деген устаздарыбыз, алымдарыбыз көп. Ошону бир жолун таап, ошол кишиден акыл сурап, биз кандай кылалы, үй бүлөдө мындай болуп атабыз деп, ошону мындай калыс коюу, ошондо кеңеш суроо, бул дагы бир арга деген маселе да.
Бирок күйөөсү же аялы макул көрүп бирөөнү таап калыс дайындашса, экөөбүз тең ушуга токтолдук дешсе, ырас экөө тең ошол нерсеге ынангандан кийин ал жанагы калыс деп эсептеген кишиси кандайдыр бир чечим чыгарат да. Кандай чечим чыгарбасын, ага аял дагы, күйөө дагы моюн сунууга тийиш. Экөө калыс шайлагандан кийин. Шайлап алып туруп анан жок, сен туура эмес айтып атасың, сен мындай кылып атасың деп кайра анын көзүнчө анан бири бири менен кырылышып отурбай. Ошон үчүн калыс бир адамды, объективдүү адамды тапкандан кийин, ошол бир чечимди айткандан кийин кыңк этпей аялы дагы, күйөөсү дагы макул, туура айттың, ушуну карманалы, ушул чечимди сыйлайлы деп айтышы шарт. Негизи эле үй бүлөдө олуттуу бир маселе чыкса, көйгөй чыкса, дароо ажырашам, болду экинчи жашабайм дегенге бет албастан эң оболу эркек, күйөө, күйөөсү өзү маселени мындай салмактуу чечкенге аракет кылыш керек. Эркек адам. Колдон келсе эркек киши сабырдуу болуш керек. Аялга караганда. Үйдөгү урушту, үйдөгү конфликтти, үйдөгү чырды сыртка чыгарбаганга эркек көбүрөөк аракеттениши керек. Тилекке каршы кээ бир эркектер сен катынсың, сен катын болуп туруп, мени үйрөткөнгө кандай акың бар деп аялын уккусу келбейт. Киши ордуна көрбөйт аял. Бул такыр эле туура эмес туугандар. Анткени исламда ушундай бир данышман, залкар бир аалымдар өткөн. Ошол аалымдар айткан да көбүнчөсү. Энелер бул мектеп деп. Эне бул тарбиялоодогу мектеп деп сыпатташканда, энени мектепке салыштырып айтышкан. Мейли ошол баягы атактуу имам Бухарини, Абу Ханифаны, имам Шафини жана башка аалымдарды бардык ушу улуу дин аалымдарын ким тарбиялаган? Энелери тарбиялап өстүргөн туугандар. Эгерде жубайыңыз, эгерде аялыңыз сизге бир нерсени түшүндүргүсү келсе, мындай өзүңүздү мен эркекмин го, мен эркекмин да деп мындай текеберденбей, манчыркабай, бой көтөрбөй аялыңызды сабыр кылып укканга милдеттүүсүз жана тийишсиз. Бүгүнкү күндө, азыркы тапта биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылган кээ бир жумшак мамилелерди жөн койсо, өтө оройлук менен андай деген ал подкаблучниктик да. Аялдын астында ошондой болуп, бөжүрөп, шыйпаңдап деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдарына кылган жумшактыкты арабыздагы эркектер ошондой жумшактык кылса, бул подкаблучник деп сыпаттап калмайбыз дагы бар. Бул туура эмес, урматтуу эркектер, урматтуу жигиттер, мырзалар. Мисалы, пайгамбарыбыз деп калдык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн аялы Сафия энебиз мындай бою кичирээк болгон да. Жараткан ошондой бою кичине кылып жараткан. Анан ошо Сафия энебиз төөгө мине албай кыйналып атканда канча бир 2000дей, 1500дей сахабанын көзүнчө каратып туруп, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жардам берип, мындай колдоп буттап, анан кийин Сафия энебизди төөгө мингизген. Лыпылдай калып, чуркай калып, майындык менен, жумшактык менен. Эмне ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям подкаблучниктик кылган болуп калабы ошондо. Ошончо сахабанын көзүнчө. Мен эркекмин го,
Өзүң минип албайсың барып, деш керек беле. Же бир мындай бир кызматчысын же бир сахабаны айтып, сен эле мингизип койчу дебей, өзү эле мындай жумшактык менен, майындык менен эле мындай акырын төбөгө мингизип койду да. Бул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялды урматтап атат. Аялдын укугун сыйлап атат. Аялдын кадырын мындай бийик коюп атат. Урмат көрсөтүп атат. Биздеги мындай бир түшүнүктөр бар да, батыш дейбиз. Батыштын дагы жакшы жактарын алышыбыз керек, бирок батыштын кээ бир туура эмес, ушу тарбия маанисиндеги, идеология маанисиндеги бир туура эмес жактарды биздин менталитетибизге, кыргыздын кан жанына такыр сиңбей турган бир жактарды алып алган учурлар дагы бар. Ал кандай? Эмне? Аялга отчет бересиңби? Деген дөпөрөстүктөр бар да. Ушу аялга отчет бересиңби сен? Андай дөпөрөстүк даана катачылык. Аялга отчет берүү деген эмне деген бул? Үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген бул эркек менен аялдын чогуу курган уясы. Уяс. Канаттуулар эки канаттууну көрүп жүрөбүз. Эки чымчыкты, таранчыны эки-экиден. Чогуу ээрчип алып учуп, ылайданбы же чырпыктанбы уя курат го. Ошол сыяктуу үй бүлө эркек менен аялдын чогуу курган уясы. Эркек, аял ал уяда бирге жашайт, чогуу жашайт. Аялыңызды катын, анаконда, жалаңкыч деп эмес, аялга урмат менен мамиле кылышыңыз керек. Аял бул сиздин менчигиңиз эмес. Ал сизге берилген аманат. Аманат убактылуу. Ал бирөөнүн кызы. Барбы өзүңүздүн кызыңыз? Ошол кызыңыз бир жигитке, башка бир эркекке турмушка чыкса, ошондо эмне? Ал эркек дөпөрөстөнүп, катын, анаконда, жалаңкыч деп айтса кандай болуп калат? Ошон үчүн өзүңүз аялыңызга мамиле кылганда, кызыңызды, энеңизди, эжеңизди, чоң энеңизди кошо эстеп туруп анан мамиле кылыңыз деген сөз да. Акыл айтуу эмес, тек ушундай нерсени бир эске алып жүрөлү деген бир каалоо, жакшы каалоо. Эркек өзүнүн пландарын, кайда жүргөнүн, кайда эмне кылып атканын аялына айтып турушу бул нормалдуу эле нерсе. Бул аялына отчет берүү эмес. Бул подкаблучник болуу эмес. Бул мындай нормалдуу акыл эси соо адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси. Башка бирөөгө эмес, өздөрүнүн эле оокатына, өздөрүнүн жашоосуна, өздөрүнүн тиричилигине, өзүнүн өмүрүнө керек болчу нерселерди пландап, саат баланча жерге бармак элек. Сен каяктасың? Мен ушул жактамын. Азыр мен бул жакка барам. Анан кийин тияка тийип туруп анан өтөмүн. Урматтуу менин жубайым деген бул нормалдуу эле маселе. Муну эч кандай аялдын астында отчет берүү же кемсинүү же бир ылдый туруп калуу дегендерди мен түшүнбөйм да такыр. Анан дагы бир ушул маанилүү маселе үй бүлөлүк маселелер бул сиз элес албашыңыз мүмкүн. Койчу угуу берип мен көп муну укканмын дешиңиз мүмкүн, бирок үй бүлөлүк маселелер, көйгөйлөр көп дуа кылуу аркылуу дагы чечилет. Дуа кылуу аркылуу дагы эмес, дагысы жок. Дуа кылуу аркылуу чечилет. Калетсиз. Алладан сурануу менен. Көйгөйдү чечип берүүнү чын ыкластан, чын жүрөктөн Аллахтан, Аллах субханаху ва тааладан сураныш керек. Колдон келсе жанагы истихара намазы бар го. Көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Ошол истихара намазын окуп, жараткан менен кадимкидей сүйлөшүп, кеңешүү абдан маанилүү. Киши менен деле кеңешип атпайбызбы? Кишини, инсанды жараткан Аллах менен кадимкидей сүйлөшүш керек. Мына мен сиздер менен сүйлөшүп аткандай болуп эле, жараткан Алла Таала мен ушундай кылайын деп аттым эле. Анан мындай кылайын десем мындай болбой атат, мындай кылайын десем тигиндей болбой атат.
Ошондо сен өзүң жардам бере көрчү мага. Сен мени көрүүчүсүң, менин ичимдеги ушул ойду, таза ниетти билүүчүсүң, менин чындап кыйналып турганымды да сен көрүп турасың. Аллахым, мен ошол сенин көрүп турганыңа ишенем. Жардам бере көрчү мага. Жардам берчи Аллахым деп кадимкидей сүйлөшүш керек. Ал өзүнчө бир абстракциядагы бир мындай абракадабрака эмес Аллах. Бул кадимкидей бир жандуу сүйлөшүш керек. Эми үй бүлөлүк бактылуулук деп атабыз да. Үй бүлөлүк бактылуулук бул биринчи кезекте үйдөгү бир тынч, бейпил акыбал. Үйүңдө тынчтык жок болсо, үйүңдө бейпилдик жок болсо, ызылдап турса, ыркырап турса, анда сенин президент болгонуң, анда сенин министр болгонуң, анда сенин бир муфтий болгонуң, бир аалым болгонуң бир тыйын да. Үй бүлөңдө тынчтык, бейпилдик жок болсо. Үйүңүзгө киргенде бир кыжаалат болбой, жүрөгүңүз сыгылбай, бирөөгө бир кандай шылтоо айтсам экен, эмне деп койсом экен дебей, бир бир жүрөгүңүз бир сыгылбай, жакшы акыбалда, бир мемиреген акыбалда "Ох, үйүмө келдим" деп өзүңүздү тынч сезесизби? Эгерде тынч сезсеңиз, ушул нерсе, ушул тынчтык сизде бар болсо, демек үй бүлөңүз туура жолдо баратат, бактылуу жолдо баратат. Экинчиден, үй бүлөдөгү ынтымактын, үй бүлөдөгү бакыттын дагы бир себеби, негизги себептердин бири бул такыбалык экен. Туугандар, такыбалык. Күйөөсү дагы, аялы дагы Аллах субханаху ва тааланын жолунда жүрсө, исламдын түпкү мазмунун чындап түшүнгөн инсандардан болсо, чала була андан мындан окуп билип, жоолукту мынтет экен, сакалды мынтет экен, тигини мынтет экен деп чала була билип алып, анан ошо чала билгендин айынан дагы экөө кырылышып, ызы чуу болгон түгөйлөр жөнүндө сөз жок. Исламды чындап түшүнгөн, такыбалык деген эмне экенин түшүнгөн, ибадат деген эмне экенин чындап түшүнгөн күйөө аял болсо, бул накта бактылуулук. Бактылуу үй бүлө бул чындап келгенде бул байлык, мүлк, кабат-кабат үйлөр, машиненин түр-түрү, виллалар, тиги жакта алып койгон бир аралдар, банктагы счеттор, эсептер эмес чындап келгенде. Үй бүлөдө эмне маанилүү? Үй бүлөдө күйөөсүндө дагы, аялында дагы, аң сезиминде, жан дүйнөсүндө биздин ар бир кылган эткенибизди Аллах көрүп турат, Кудай көрүп турат деген такыбалыктын болгону бүт маселени майда болобу, чоң болобу, ишти Кудай менен кеңешип, Кудайга тапшырып, Аллахка тапшырып иш кылган адаты бар үй бүлө бул накта бактылуу үй бүлө, туугандар. Андан сырткары, бактылуу үй бүлө бул бири-бирин түшүнө билген үй бүлө. Кандай кырдаалда болбосо да. Күмөндөнсө жакшылыкка күмөндөнүп, шектенсе жакшылыкка шектенип, үй бүлөлүк ынтымакты биринчи орунга койгон үй бүлө ошол бактылуу үй бүлө. Бири-бирине жок жерден доома тартып, кайра кайсы бир жалгандарды айтып коюп, жалган бир болбогон нерселерди сүйлөп коюп, бир кыйтың-мыйтың, куйту-муйту иштерди кылып коюп, аялына же күйөөсүнө көрсөтпөй. Анан ага кайра жасалмаш шылтоо издеп, жасалмас себеп издеп, анан ошону менен жалганчы болуп, калпчы болуп жашаган үй бүлөдө кандай бактылуулук? Андан дагы маанилүүсү, үй бүлө болгондон кийин эми чыр болот, идеалдуу болуп эле ошол кинодогудай эле, ошо жомоктогудай болбойт. Бир майда бир кемчиликтер кетет. Ошол майда кемчиликтерди чоң кылып лупа менен көрүп алып, сен ушинттиңби деп кечке эле көзүнө такап ушинте бербестен, майда чүйдө кемчиликтерге көз жума билиш бул үй бүлө маселесинде абдан маанилүү экен, туугандар.
Özüңүздү дайыма өмүрлүк түгөйүңүздүн, өмүрлүк шериңиздин ордуна коюп көрүңүз. Кое билиңиз. Жана чырдашып кеткенде конфликт учурунда. Каржылык маселеси, акча маселеси, пул маселеси же башка маселелерде бири-бириңизди айыптагандан мурда сен кылганда мынандай болбойт эле, сен ушуну кылып койдуң дебестен, мындай туура түшүнүүчүлүк маанилүү. Анан болбой эле жанагындай ачуу сөздөрдү, катуу сөздөрдү, жүрөккө мындай бир жарака кетирген, жүрөктү ооруткан бир сөздөрдү айтып алуудан этият болуш керек. Ошентип айыптаардан мурда эгерде ошол түгөйүм ошол сөздү мага айтса, мен кандай болмокмун деп бир ойлонуп, анан кийин мындай кадам ташташ керек. Ооздон сөз чыгаардан мурда ойлонуш керек да. Эптеп эле айтып алайын деп аракеттенбестен. Ага кошумча андан тышкары үй бүлөнү негизи эле үй бүлө курганда мындай туура ниет менен куруш керек экен, туугандар. Никелешүүнү, баш кошууну, үйлөнүүнү, турмушка чыгууну бул элге мактаныш үчүн, подружкаларга же досторго мактаныш үчүн, эл көрсүн үчүн эмес, мен Алланын жараткандын ыраазылыгын табыш үчүн ушул адамга турмушка чыгып атам. Ушул кызды мен өмүрлүк аялым кылып алып атам деп биринчи кызыкчылык, ыхлас Алланын ыраазылыгы турушу керек. Ошондой болушу шарт. Үй бүлөнүн бузулушу бул шайтан барго, шайтан эң жакшы көргөн нерсе экен. Ал эми Аллах субханаху ва тааля жараткан таптакыр жактырбаган нерсе экен бул. Ажырашуу деген, ажырашам деген нерсечи. Алла таала буга абдан капа болот экен, абдан каалабайт экен. Ал эми шайтан болсо ажырашса экен, бузулуп кетсе экен, ыркырашып кетсе экен деп кол чаап турган бул маселе экен да. Бактылуу үй бүлөдө эркек дагы, аял дагы өзүнүн милдеттерин, укуктарын так аткарышы керек деп жана айтып кеттик. Ар бир чоң бул кичине маселени бири-бирине колко кылып, мен ушундай кылып атам го, сен ушундай кылбай атасың го деген маселени да коюш керек. Эме албетте биз баарыбыз эле билип жүргөн нерсени кайра өзүбүзгө өзүбүз эстетип, ооба мен дагы ушинтип ойлоп жүргөнмүн деген эле маселелер айтылып атат. Аялдын баш ийиши эркекке бул күйөөсүнүн ага болгон камкордугу, коргоосу, туугандар. Ар ким өзүнүн чегин, милдетин бузбастан, өзүнүн вазыйфасын так аткарса, үй бүлөдө стабилдүүлүк, туруктуулук болот. Бул мындай гарантия да. Дагы бир эң башкы негиз бар экен, бул адеп ахлак. Аялдын болобу, күйөөнүн болобу, ахлагы, көркөм мүнөзү. Жакшы жүрүм-турум, жакшы ахлак бул эмне? Бул жумшак сөз, оройлуктан, катуулуктан, корустуктан алыс болуу жана өз ара биргелешкен, түшүнүшкөн урмат, сый. Мына ушул жогорку ахлак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы айтканы бар, хадиси бар. Силердин эң жакшыңар бул өз үй бүлөсүнө, жубайларына жакшы мамиле кылганыңар деп айтып койгон. Демек, бул үй бүлөдө бири-бирибизге жакшы мамиле, көркөм бир адеп, ахлак, көркөм бир мүнөз менен мамиле кылышыбыз бул өтө маанилүү экен. Эч качан ичиңиздерге мындай таарыныч, кек шашпасын, бир күн мен муну көрсөтөм буга деген ушундай таарыныч сактабаганга аракет кылыңыздар. Таарынычты, кекти ичке жыя берүү бул кадимки эле баягы уу сыяктуу.
адамды içinden жей берет. Өтүп кеткен качанкы нерселерди ушу өтмүшкө коюш керек. Аны унутуп, кечирип, мындайча айтканда кое бере бил дейт го баары. Кое бериш керек. Сактап жүрө бербестен. Уруш, талаш учурунда, баягы ызылдап кеткен, чырылдап кеткен учурларда, конфликт учурунда ким биринчи кадам таштап кечирим сураганга эрки жетсе, духу жетсе, ошол тарап, ал эркекпи же аялбы, ошол эң акылдуулук кылган болот жана үй бүлө деген очокту, үй бүлө деген уяны сактап калуучу болот да. Үй бүлөнү бактылуу кылган, ийгиликтүү кылган дагы бир нерсе бар. Сонун нерсе бул ишенесиздер, чогуу ибадат кылуу. Күйөөсү аялы чогуу ибадат кылуу. Бул деген бирге намаз окуу, бирге орозо кармоо, бирге Куран окуу, анан бири-бирине дуа кылуу. О Аллахым, менин жубайыма момундай жакшы нерселерди бере көр. О Аллахым, менин күйөөмө момундай сонун нерселерди бере көр деп бири-бирине дуа кылуу дагы үй бүлөлүк ынтымактын бекем болушуна, үй бүлөлүк пайдубалдын бекем болушуна шарт түзгөн нерселер экен. Сиздер чогуу бирге ибадат кылганда периштелер дагы анын баарын угуп турат, сиздер үчүн дуа кылышат. Эми аягында айтарым, мен эмнени айтат элем туугандар? Дагы айтайын, мен баарыбыз эле билген, турмуштук тажрыйбабызда көрүп эле жүргөн нерселерди айттым. Башка аалымдар, Кыргызстандагы аалымдар, устаздар, чет өлкөдөгү баягы аалымдар, Европадагы аалымдар, ушул биздер, сиздер ушу турмушта, үй бүлөлүк турмушта көрүп жүргөн окшош эле нерселерди айтат, окшош эле катачылыктарды айтат, окшош эле артыкчылыктарды айтат. Демек биз баарыбыз билген эле нерселерге кайра жакшылап бир ошого тыңшашыбыз керек, өзүбүз деген сөз да. Ошон үчүн баягы чогуу түшүнөлү деп бул проекттин аталышы чогуу түшүнөлү болуп атпайбы? Чогуу түшүнөлү ар бир нерсеничи. Жаңы нерсе эмес. Биз билип эле жүргөн нерсени дагы жакшылап чогуу түшүнөлү деген маселе. Ошон үчүн бул айтылган нерселердин ар бири маанилүү, орчундуу. Үй бүлөдөгү ынтымактын, үй бүлөдөгү ушул бири-бирине жакын болуунун дагы бир жолу дейт, бул бири-бирине белек берүү дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бири-бириңерге белек бергиле деген ортоңордо махаббат, сүйүү пайда болот ошондо деп айткан. Мааниси ушундай да хадистин. Эми майда чүйдө болсо дагы, кичине бир нерсе болсо дагы мындай кылып жубайыңа, күйөөңө сунсаң, бул сизге белек, бул сага белек депчи жылмайып. Жакшы сөздөрдү айтып, ошондой кичинекей болсо дагы белектерди берип туруңуздар. Аллах субханаху ва тааля жараткан биздин күнөөлөрүбүздү кечирсин, үй бүлөлөрүбүзгө ынтымак берсин, береке берсин. Анан эки дүйнөнүн тең бактылуулугун бизге насип кылсын. Бул чыгарылышыбыз дагы баарыбызга кайсы бир деңгээлде пайдалуу болду деген мен үмүттөмүн. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.